Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн мен силерге бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүнө карата жазган жомогумду окуп берейин. Кулак салып угуп отургула. Бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнү кантип пайда болду? Тарыхый жомок. Мындан көптөгөн жылдар илгери Германия деген өлкөдө Гитлер аттуу бир аябай ачкөз, ушунчалык ташбоор падыша жашады. Ал дүйнөгө бийлик жүргүзсөм деп көзүн кызартты. Желдеттери мыкаачылыкка үйрөтүп, күчтүү армия түздү да айланасындагы тынч жаткан өлкөлөрдү басып алды. Ага да көзү тойбой СССР деп аталган биздин өлкөгө кол салды. Ал учурда Сталин деген кайраттуу падыша болгон. Ал жалгынчыларын жиберип, душмандын жашыруун сырын билди да Жуковтой мыкты маршалдары менен кеңешип, согуштук план иштеп чыкты. Анан ал өз армиясын шыктандырып, минти ураан чакырды. Менин бүркүттөрүм, мекенди коргоо ыйык милдет. Bir кадам артка чегинсек, душманды 2 кадам алдыга сүрөлү. Артка жол жок. Ошондо биздин Памфиловтой эр жүрөк генералдар менен Дүйшөнкул Чолпонбай өңдүү баатыр мүнөз аталар эл жер үчүн кан жанын аябай салгылашып жатып, акыры баскынчы Гитлердин жер жайнаган армиясын кууп чыгып, ата мекенибизди сактап калды. Бирок ал согуштун зыяны бүткүл дүйнөгө тийди. Анткени ага 61 өлкө катышып, 62 миллиондон ашык адам курман болду. Эч бир күнөөсүз миллиондогон ата-энелер үй бүлөсү менен балдарынан айрылса, балдар ата-энесинен ажырап жетим калды. Алар кийээрге кийими, жээрге тамагы, жатаарга үй жок кор болуп жүрүштү. Мына ошол бактысыз балдардын арасында Ала Тоо койнунда Азык аттуу бир боорукер бала болду. Ал эртеден кечке бирөөгө жалданып иштеп, эптеп тапкан тамагын курбулары менен бөлүшүп жеди. Bir günü al eş жерден iş таба албай кардачып шылкыйып жолдо келатты. Аңгыча кайданdır жайданdır bir белине саймалуу кооз белдемчи тагынып, башына ак элечек кийген чоң эне пайда болду да, баланын маңдайынан сылап мээримин төге жылмайып мындай деди. Балам, башты көтөр. Башка түшкөн кыйынчылыкты көтөрө бил. Тирүүлүктүн өзү да бакыт. Бала башын көтөрүп мээримди чоң энени аң-таң кыла карады. Чоң эне анын оюн биле коюп, "Коркпо балам, мен умай энеңмин. Муну жеп кардыңды тойгузуп алчы", деп канатынын алдынан бир мөлтүрөп пышкан жемиш алып чыгып балага сунду. Баланын көз алдына өз энеси тартыла түштү. Көзүнөн жашы куюлуп жалдырап туруп калды. Ала кой, эйлебага кылайын. Дагы бир аз чыдай тургула. Жакында бир жакшылык болот", деди да умай эне көздөн кайып жок болуп кетти. Бала эч нерсеге түшүнө албай, делдейген бойдон кала берди. Ошентип умай эне көрүнбөй калды да, желбиреген кооз канаттарын күүлөп, Ала Тоону аралап учуп, кыргыз энелеринин кулактарына минтип шуурап жүрдү. "Амансыңарбы боорукер энелер? Мен балдардын умай энесимин. Келгиле бир муштумдай биргели, өзүмчүл ташбоор адамдардан кор болуп, ач-жалаңач калган балдарыбызды коргоп калалы." Энелер умай энеге ыраазы боло карап, баштарын ийкешти. Умай эне андан ары казак, түрк, өзбек энелерге, андан өтүп орус, индус, француз, кытай, Корея энелерине барды. Аларды да балдарды коргоого чакырып, кайрат күч берип шыктандырып жүрдү. Бул окуядан кийин дүйнөнүн ар тарабынан келген энелер Франция жерине чогулуп, балдарды биргелешип коргоону чечишти. Алардын бул чечими бардык өлкөлөрдүн элине жакты. Арадан көп өтпөй азык жашаган шаардын көчөлөрүндө кайдандыр жайдандыр бир мээримдүү адамдар пайда болду. Алар шаардагы жетим балдарды чогултуп алып, кооз имараттарга алып келип жайгаштырып башташты. Эми мурдагыдай кийерине кийим, жээрине тамак аш таппай кор болгон жетимдер азайып, жүздөрүнөн күлкү кетпеген бактылуу балдар көбөйдү. Бул күн 1950-жылдын 1-июну эле. Көрдүңөрбү балдар? Азыр силер майрамдап жаткан бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнү ошентип пайда болду. Ата-эненин жардамы менен төмөнкү 4 суроого жооп бер. Биринчи, ошол мезгилдеги СССР деген зор мамлекеттин курамына азыркы кайсы өлкөлөр кирген? Экинчи, умай эне ким? Ал балдарга кандай учурда жардамга келет экен? Үчүнчү, бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүн белгилөөнүн жана майрамдоонун зарылдыгы эмнеде? Төртүнчү, азыркы мезгилде балдарды кимден жана эмне үчүн коргош керек деп ойлойсуң? Жомок силерге жактыбы? Анда эмесе саламатта калгыла балдар.